улутка шек келтирип аткан окутуучулар, окумуштуулар окуу жайда иштебеш да керек, кылмыш жазасына тартылыш керек. Мындай окумуштуулар. Айрыкча буга окшогон болгондо да кафедра улутка, элге крокодилдер деп коюп атат. Эл экен улуттук крокодилдер. Улутту үчүн күйгөн. Мен ушул жерден муну мына кылмыш жаза кодексинин 330 беренесинде турат. Улуттук ар намысына кемсинтүүгө багытталган аракеттер деп. Буга окшогон болгондо да кафедраны жетектеп, биздин билим берүү стандарттарыбызды, программаларыбызды кандайча окутуп атат. Бул дипломат, мындайча айтканда, дипломаттын айткан сөзү, айтар сөзү ушулбу? Улутка шек келтирип аткан окутуучулар, окумуштуулар окуу жайда иштебеш да керек, кылмыш жазасына тартылыш керек. Мындай окумуштуулар. Бул боюнча мен дагы дароо реакция жасап, Тышкы иштер министринин өзүнө айттым, тапшырдым. Бул боюнча сөзсүз иликтөө жүргүзгүлө, териштиргиле деп. Бул абдан кыргыз элин, кыргыз улутун мазактоо болуп эсептелинет. Буга биз эч качан жол бербейбиз. Айрыкча эне тилге, мамлекеттик тилге күйгөн мекенчилдерге карата айтылган сөзү кечирилгис жана чоң жоопкерчиликке тартылат деп мен ойлойм. Биз башкаларга сабак болуш үчүн дагы бул маселе катуу жазаланыш керек. Национальных крокодилов могу сказать, что в высших учебных заведениях